130 000 калктуу Жалал-Абад шаарында 8 гектарды ээлеген парк пайдаланууга берилди. Спутник кичи шаарчасындагы бул эс алуу жайда түнкү жарыктандыруу жана вело жолдор да бар. Андыктан аянт бир гана балдар үчүн эмес, жалпы тургундарга ылайыкташкан. Мындан сырткары спорттук жана маданий иш-чаралар өтүүчү аймактар камтылган. Курулушка жергиликтүү бийлик 46 миллион сом акча каражатын жумшаган. Абдан сонун болду. Спутникте эс ала турган жай жок эле. Ушу жайды кургандарга, ушуга салым кошкондорго, ушул идеяны чыгаргандарга ылайым эле ошолор жакшылыктын үстүндө жүрсүн. Абдан ыраазычылык билдирем. Аябай кенен экен. Кеңири бизде буга чейинки парктарда бир аз айлангандан кийин убакыт тез эле бүтүп калат да. А бунда кенен айланып жүрүп, тем более бүгүнкү азыр атмосферада жакшы, эл көп. Түмөнбай Байзаков атындагы бул жаңы парк буга чейин кароосуз калып, таштанды баскан аймак болчу. Ачылуу аз эмес сүрөт көргөзмөсү, гүлдөр жарманкеси жана концерттик программа менен коштолду. Иштерге катышкан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аталган жайга көчөт отургузушту. Жетекчилер белгилегендей, жашыл жана таза зонадагы бул сейилбак жарандардын активдүү жашоо образын түзүүгө чоң салым кошот. Бүгүн Жалал-Абад шаарында жакшы жаңылык десем болот. Спутник, Когарт райондорунда парк жок эле. Биз бул паркты 8 гектар жер аянтын паркка айландырып, былтырдан бери эмгектенип жүрөбүз да. Бул паркты мына парк болуп калышына деле көп адамдар ишенген эмес да. Бул жер кароосуз калып, таштандылар ташталып, бак-дарактары курап, адам басуу жолдору жок. Ушундай жаман акыбалда калып кеткен паркты биз шаардык кеңештин депутаттарына сунуш кылып, биздин депутаттар акча каражатын бөлүп берип, анан кийин аткаруу бийлиги күнү-түнү ушундай эмгектенип, баардык шарттар менен элге пайдаланууга бүгүн берип атабыз. Элибизде, өлкөбүздө дайыма өнүгүү болсун. Ушунун катарында биздин ушу Жалал-Абад областында областтык аралык 4 шаар болсо, 4 шаардын эң үлгүлүү, мындай айтканда сыймыктуу парк болуп атат. 8 гектарды ээлеген паркты реконструкциялоо жумуштары өткөн жылдын май айында башталган. Курулуш иштерин 3 компания аткарган. Паркты кайрадан куруунун алкагында уруксаты жок курулган 7 тосмо жана 8 имараттын курулушу буздурулган. Мындан сырткары парктын жанындагы Победа көчөсүнө асфальт төшөлүп, 100дөн ашуун унаага ылайыкташкан унаа токтотуучу жай курулган. Негизи эле буга чейин биз Жалал-Абад шаардык кеңешинин депутаттары дагы эл менен жолууларды өткөргөнбүз. Ушул эле аймакты башкарууда өткөргөнбүз. Ушул жердин жашоочуларынын көбүнөн ыраазычылык билдирилди бүгүнкү бийликтин иштеп жаткандыгына жана ушул парктын ачылышына. Бул паркта көптөгөн элдердин сунушу болду. Биз бул жерге эч кандай аттракциондор, ошого окшогон магазиндер, дүкөндөр ачылбасын. Бизге эл эс ала турган жер керек дегендигинен биз кеңешип туруп ошол нерсени чечтик. Бул жерге эч кандай аттракциондор, ошондой эле дүкөнчөлөр ачылбайт. Бул жерде элдер эс алып айлануучу жерге айланат. Жакшы көрүнүштөр, ушундай элибиздин эс ала турган жайлар ачылып аткандан кийин сөзсүз маанайым көтөрүңкү болот экен. Эми мен бул парктын ачылышы боюнча айта кете турган болсом, бул өтө жакшы көрүнүш. Анткени мына баарыбызга белгилүү болгондой, эгемендүүлүк алгандан бери ушул Жалал-Абад шаарында менимче ушундай жаңы парктын биринчи жолу ачылышы болуп атат да. Жаратылыштын кооз жеринде таза абада бир китеп окуп, мындай убактыларын өткөрөт деген ойдомун. Мындай көрүнүштөр бир гана биздин Жалал-Абад областында эмес, Жалал-Абад шаарында эмес, Кыргызстандын булуң бурчунда көп болгону биздин баягы келечек муундарыбыздын, биздин жаштарыбыздын келечек болгон көз караштарынын ой жүгүртүүсүнүн жакшы жака курулушуна өтө чоң салым кошот. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарында Токтогул Жеңиш аталышындагы 2 эс алуу паркы бар. Жаңы парктын алардан айырмачылыгы аянтынын кеңдиги жана сейилдөөгө ыңгайлуулугу. Түмөнбай Байзаков атындагы эс алуу багы реконструкция болгонго чейин Норуз паркы деп аталып, көп жыл бою кароосуз калган. Аны көрктөндүрүү үчүн 300дөй дарак тегелери айтылган. Гүлсара Орозалиева, 7 канал, Жалал-Абад шаары.